Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде жаштардын адам укуктарын илгерилетүүдөгү ролу аталышында жогорку окуу жайлар арасында студенттик илимий практикалык конференция өттү. Келечегибиз ушул биздин студенттер, сиздерден үмүтүбүз аябай чоң. Анткени сиздер азыркы алган билимиңизде бул келечектеги коомду, келечектеги мамлекеттин андан аркы өнүгүүсүнө ушу салым кошчу түздөн-түз ушул жерде отурган жаштарыбыз. Биринчиден сиздерге ийгиликтерди каалайм. Жакшы окуңуздар, жакшы билим алыш үчүн мен ойлойм, биздин эле жогорку окуу жайда эмес, баардык окуу жайларда тиешелүү шарттар түзүлгөн. Сабак берген мугалимдердин лицензиялык талап боюнча 40%-тен өтө жогоркусу сөз окумуштуулук даражалары болуш керек. Демек, профессорлар, доценттер сиздерге сабак берип атат. Алардын дагы үмүтү, алардын ар бир убактысы, алардын ар бир өткөн лекциясы ушул сенин келечегиңерге, сенин келечекте орун тапкан эмгек рыногуна керектүү адистерди даярдайм деген максатта ушундай эмгектенип келе жатат. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Чыңгыз Айдарбеков, Марлен Маматалиев, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева, өлкөнүн жогорку окуу жайларынын профессордук окутуучулар курамы жана студенттери катышты. Бүгүнкү биздин иш-чара негизи эле дүйнө жүзүндөгү эң мындай адамзаттын эң жетишкендиги бул демократиянын орношуу, өнүгүшү болуп саналат. Демократиянын эң негизги принциптери бул адамдын укугу жана эркиндиги. Ошондуктан биздин мына адамзаттын баскан жолунан баштап тарыхый жолу, анын тарыхый баракчалары, жасаган аракеттердин баары бул адамдын укугун жана эркиндиги үчүн күрөшүү болгон. Ошондуктан ошого да байланыштуу бүгүнкү заманбап мезгилде коомчулуктун, өзгөчө жаштардын эң биринчи милдети ушуну сактоо жана ушу менен өркүндөп жашоо. Ошол себептен биздинки бүгүн иш-чара ушул темага арналган. Биздин келечектин, ар бир өлкөнүн келечеги жаштардын колунда. Биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин жашоо турмушу бүгүнкү жаштардын көз карашы кандай, ички дүйнөсү кандай, билими, илими кандай, ошого баардыгына көз каранды болот. Эң чоң өзгөчөлүгү бүгүнкү конференциянын, студенттик конференциянын бул Кыргызстанда, Бишкектеги болгон баардык жогорку окуу жайлардын студенттерин эртеңки күнү юрист болом деген студенттердин баарын чакырдык. Студенттер бир окуп жаткан университеттен гана чектелбестен башка университеттер менен да мындай интеграциялоо, баарлашуу, студенттер бири-бири менен таанышуу, анткени алар келечекте баардыгы тең бир кесипте иш алып барышат. Конституция боюнча 25 жаштан эмес, 35 Студенттик илимий практикалык конференциянын жүрүшүндө жаштардын заманбап демократиялык процесстердеги ролу, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо механизмдери, гендердик теңчилик, ой-пикир билдирүү эркиндиги, ошондой эле дискриминация жана теңсиздик маселелери боюнча илимий баяндамалар жана аналитикалык материалдар сунушталды. Замандаштарыбыздын ролу адам баласынын укуктарын коргоо жагынан өтө өзөктүү, өтө орчундуу. Ошон үчүн бүгүнкү өткөрүлгөн конференциянын темасы өтө өзөктүү, өтө маанилүү. Менимче мындай сыяктуу темаларды биз көбүрөөк талкуулашыбыз керек. Себеби адам баласынын укуктары ар бир коомдо менимче эң маанилүү, эң орчундуу маселелердин бири. Эгер коом мындай сыяктуу маселелерге көңүл бурбаса, кайдыгер болсо, анда мындай сыяктуу мыйзам бузуу жол, адам укуктарын коргоо жагынан ар кандай көйгөйлөр пайда болот. Ошон үчүн ар бир муун, ар бир биздин жаштарыбыздын муундарын биз алдын ала даярдашыбыз керек. Юристтердин ролу ар бир коомдо өтө маанилүү. Юриспруденция бул ар бир коомдун пайдубал десек болот. Ушул пайдубал негизинде кийинки дуалдар пайда болот, үй пайда болот. Андан кийин ушул үйдө коом жашайт. Кандай туруктуу үй болсо, ушундай коом болот. Эгер туруктуу эмес пайдубал болсо, анда дуалдар кыйшык болот, анда ар кандай көйгөйлөр пайда болот. Ошон үчүн биз болочок адистерди азыр учурда даярдашыбыз керек. Ушул ар бир маселе, көйгөйлүү маселелерге көңүл бурушубуз керек. Көңүл бурсак, туура багыт берсек, маалымат берсек, алар менен чогуу талдоону жасак, кайсы маселелерге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен деп, ушундай сыяктуу маселелерди талкууласа,
көөрү. Эртең бүрсү күнү дастыкхан кесипкөө адистер чыгат. Конференциянын максаты жаштардын адам укуктарын коргоо жана илгерилетүү боюнча активдүү катышуусун колдоо, укуктук аң сезимди жана маданиятты өнүктүрүү, ошондой эле жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоо жаатындагы актуалдуу маселелерди талкуулоо. Ар бир поколение мурдагы поколениеге караганда өзгөчө болот экен, өсө берет экен. Ошол сыяктуу эле сиздер мына бүгүн креатив жактан, идеялардан, башка жаңы ушундай прогрессивдүү ой жүгүртүү менен албетте алдыда болушуңуздар керек. Ошол ойлор менен, ошол өздөрүнүн тилектери менен керек болсо чоң кадамдарга бараардын астында өзүңүздөрдүн укуктарыңыздарды тагдана билип, керек болсо аларды дагы өзгөрткөнгө, чоңойтконго, мүмкүн жакшы нерселерди киргизгенге дагы аракеттерди жасашканга ушул жаштар чоң ролду ойнош керек да. Анан жаштар десе эле силер эми кичинекейсиңер, силер да эрте деген нерседен алыс болуш керек деп ойлойм. Жаштар биздин келечек, бирок ошол эле жаштарды биз өзүбүз бүгүн кантип тарбиялайбыз, кантип билим беребиз, кантип окутабыз, кантип чокутабыз, тактана ошого байланыштуу эртең булар биздин күзгүбүз жана жүзүбүз болот. Ошондон мен айтарым эми жаштарга көбүрөөк ушундай конференцияларга толук кандай катышыш керек. Тарыхты билмейсең келечек болбойт. Тарыхты билмейсең бүгүнкү турмуштун натыйжасы болбойт деп айтмакчымын да. Студенттердин мындай диалогко катышуусу бул азыркы жаштар коомдук турмуштун активдүү катышуучусу болууга умтулуп, адилеттүү, укуктук мамлекетти курууга кызыктар экендигинин маанилүү көрсөткүчү. Билим берүү системасы адам укуктарын алдыга жылдырууда жана коргоодо негизги ролду ойнойт. Билим берүү аркылуу укуктук маданият, жарандык аң сезим, өз укуктарын түшүнүү жана башкалардын укуктарын сыйлоо калыптанат. Кыргыз Республикасынын Конституциясы, ошондой эле биздин өлкө алган эл аралык милдеттенмелер мамлекетке бардык жарандар үчүн сапаттуу билим алууга, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу милдетин жүктөйт. Бул жагынан алганда билим берүү бул билим берүүнүн гана каражат эмес, адам укуктарынын бузулушун алдын алуу механизми болуп саналат. Акыйкатчы институтунун негизги милдеттеринин бири бул адам укуктарын алдыга жылдыруу. Ал жарандарды адамдын укуктары жана эркиндиктери, аларды ишке ашыруу жана коргоо формалары жөнүндө маалымдоо жана агартуусуз мүмкүн эмес. Бул милдетти ийгиликтүү аткаруу адам укуктарынын бузулушун алдын алууга түздөн түз өбөлгө түзөт. Анткени калктын укуктук маданияты жогорулайт. Аймакка бөлүнөт, жакын арада президент кол коет. Иш-чара Кыргыз мамлекеттик университетинин Эгемберди Маанаев атындагы тарых жана социалдык укуктук билим берүү институту тарабынан уюштурулду.